Кыргыз тили канча кылымдан бери элибиздин тарыхи, маданий, рухий дөөлөттөрүн, дүйнөгө болгон көз караштарын, салт санаа мүлөө максаттарын дастанга айлантып, мына ошо бүгүнкү күнгө дейре жеткизип келди. Бирок азыркы күндө эне тилибиздин абалы, анын келечектеги тагдыры бизди тынчсыздандырбай койбойт. Кыйладан бери кеп козгоп, кыргыз тилинин эртеңкиси үчүн күйүп, анын тайып бараткан тагдырына бүгүн кам көрүп жаткан кыргыз жазуучуларынын республиканын жетекчилерине жазган кайрылуу катында кыргыз тилинде мамлекеттик укук берилсин деген сунуш бар. Ушул кайрылуу каттан кийин Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин бюросу Кыргыз ССРнин мамлекеттик тилинин статусун иштеп чыгуу боюнча комиссиянын тобун түздү жана аны бекитти. Ал комиссия көп өтпөй жалпы элге талкууга коюла турган Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоорун иштеп чыкты. Республикада жашаган бардык улуттардын өкүлдөрү газета, радио, телевидение аркылуу бул долбоор менен таанышып талкуулоону башташты. Анткени мамлекеттик тил кыргыз элинин тагдырына түздөн түз тиешеси бар жана көптөн берки далай талаш тартыштарга дуушар болгон көкөй кести маселеле. Быйыл ошо кыргыз тили мамлекеттик тил болуп студенттердин аябай жакшы болуп отурат. Анын үстүнө биз ошо кыргыз тили мамлекеттик тил болот экен деп сүйүнүп таап отурабыз. Себеби мурун ушул убакка чейин ошол окуу жайларында орусча окуп келип, айылдан келген кыргыз мектеп бүтүп келгендер аябай кыйналып жүргөн. Бийилдан баштап мына эми жарымы орусча толук боло элек, ошончо жарымы азыр кыргызча окуп атабыз. Дагы эле болсо ошол орусча окуган сабактардан кыйналып атабыз. Сөз Кыргызстан мамлекеттик университетинин доценти Осмонкуловда. Өсүшү кескин түрдө төмөндөлдү. Анын ордунда кош тилдүү жана орус тилиндеги мектептердин саны көбөйдү. Мисалы, Фрунзе шаарында 1930-жылдары бир гана мектеп болсо, кийинки 50-60 жылдын ичинде ошол мектептин саны кошулган жок. Ошондой эле Ош, Жалалабад, Токмок, Державаский, Кызылкыя жана башка шаарларда жумушчу поселокторунда кыргыз мектептеринин ачылышы абдан начар. Талкуу кызуу талаш тартыштар менен өтүп жатты. Айыл эмгекчилерин, шаардагы жумушчуларды, студенттер менен интеллигенттерди закондун долбоору тынчсыздандырып, ар күнү республикадагы гезиттердин редакциясына жүздөгөн ар кандай каттар түшүп жатты. Сөз Советтик Кыргызстан гезитинин башкы редакторунун орун басары Жоробековда. Советтик Кыргызстан газетасына тилди мамлекеттик тил жөнүндө долбоор чыккандан бери 1100 кат келип, мындай окурмандардын активдүүлүгүн мурда биз көргөн эмеспиз. Тилди мамлекеттик тил катары кабыл алуу жөнүндө аябагандай элден эң сонун пикирлер түшүп, долбоорду бир кишидей колдоп жатышат. Сөз Советская Киргизия гезитинин бөлүмүнүн башчысы Тарановада. Порой люди высказывают прямо противоположные взгляды, взаимоисключающие. Но мы, сейчас линия газеты состоит в том, наша позиция, чтобы не скатываться на экстремистские взгляды, а держать такой, лояльный и точный курс. А он, конечно, посередине. Сөз Вечерний Фрунзе гезитинин бөлүмүнүн башчысы Ровныйда. Письма пошли буквально на второй день после публикации проекта закона о языке. Поток нарастал, и практически 9/10 нашей почты в течение последних 2-3 недель составляют именно эти письма. Первые отклики были чисто эмоциональными, а потом характер почты изменился. Стало больше аналитических писем, пошли статьи, отклики публицистического такого плана. Люди анализировали не только содержание и качество статей закона, но анализировали вообще межнациональную ситуацию, рассуждали о причинах тех сложностей, которые возникли сейчас в межнациональных отношениях и в отношении к закону о языке.
Söz Frunze Şamı gezitinin kızmatkeri Aşimov'da. Özünün kotorma olup çıkıp atkanına karabasan bizim Frunze Şamı gezitinin dağı hazırkı günde eldin oy müdösünün elge beriş üçün kızmat ötep atkanını kuandırata. Şu hazırkı günde şu hazırkı uluttuk tildi mamleketlik status tanıtı boyunca ayrıca bizge kat günde murdağı 6 ayga gelip atkandaga karaganda gününe adam köp kat gelip atat desek bolat da. Elin bardık oy müdösünün barlı uşul özünün gerbi, jelegi olup turgan mamleketke özünün tilin uygarıp koyu oşoga kalıstık menen karap, kalıstık menen çeçүү jönündө bolup atat çınында. Köp sozboy, köp mындай келеке сыяктуу башкалардын талкуусуна койбой эле өзүнчө эле чечип койбойбу деген дагы пикирлер айтылат да. Ал эми башка орус туугандардан дагы кат келип атат, эки тил болсун деп алар баягы өзүнүн оюндагысын айтып алар дагы бирок түшүнүп турушат, бирок баары бир эле моюндагысы келишпейт да, ошо боюнча жаатташып кетмей дагы болуп калып аткан учур болуп атат. Kırgızstan Madaniyatı gezitinin başka redaktörü, belgili жазуучу, akın jana dramaturg Jalil Sadıkov'a söz veriledi. Мына ушул кыргыз тилинин статусу берилип калса, биздин келечек муундарыбыз үчүн да жакшы болгон турат. Анткени эч кимге жашырын эмес, мына шаарыбызда жалгыз номер 5 орто мектеби бар эле. Былтыр күч менен жүрүп отуруп 68-ci мектепти ачтык. Быйыл 69-cu мектеп ачылып отурат. Жерлерде кыргызча бала бакчалар, яслилер ачылып отурат. Мунун баары эмнеликтен? Элдин муктаждыгынан. Муну ушул элдин муктаждыгын эске албай, эгерде кыргызча бала бакча ачылып калса, ошондон окуп чыккандар улутчул болот дегенге чейин барган айрым бир жолдоштордун тар түшүнүгүнүн кесепетинен ушуга келгенбиз. Мындан 2 жыл мурда Борбор шаарыбызда илимий конференция болуп, ошондо Айтматов баштап бир топтору айтып, талашып, кыргыз тили керек, кыргыздын келечеги керек, бала бакча, мектептер керек десе, ошого каршы чыккан жетекчи жолдоштор болду. Айрым бир орус тилинде сүйлөгөн жолдоштордун арасында муну ушундай пикир келишпестиктер болгон. Ошонун баары тайкы түшүнүктүн кесепетинен болду. Мынакей эми жакында биздин ЦК КПССтын улут аралык маселе боюнча платформасы чыкты. Ошондо дагы ар бир республика өзүнүн тилин окутуу боюнча, үйрөнтүү боюнча өзү чечет деген маселени коюп отурат. Абдан жакшы платформа болду. Биз ошону колдоп, жанагы долбоорго да ошондой пикирлерди киргизгенбиз. Аны орус жолдоштор туура түшүнүгө тийиш. Эми биздин келечегибиз ушул статусту кабыл алып калсак абдан жакшы болот деп ойлойм. Анткени өз тилин айрым учурда унутуп бараткан шаарлыктарга өзгөчө, ошол шаарлык жаштарга бул чоң сабак, чоң алдыда жүктү талап кылат деп ойлойм. Республикабызда жашаган элдин долбоорго карата болгон ой пикирлери, каалоосу, сунуштары Жогорку Советтин атайын түзүлгөн комиссиясына да түшүп жатты. Сөз Ошпед институтунун доценти Жапар Ахматовда. Түштүк Кыргызстанда өткөн айдын 18-нен баштап кыргыз тилинин мамлекеттик статусу боюнча газетага жарыяланган иштер боюнча талкуу жүрүп жатат. Талкуу областтын бардык райондорунда, шаарларында, жогорку окуу жайларында, орто окуу жайларында, мектептерде өтө кызуу жүрүп жатат. Мына мен бүгүн алып келген каттар 100.000 кишинин колу коюлган кат алып келдим. Булардын ичинде ошо мамлекеттик тилди терең кызуу колдогон адамдар атайын жиберишти. Кыргыз ССР Жогорку Советинин президиумунун жумушчу комиссиясынын редакциялык тобунун жетекчиси, Кыргыз ССР Жогорку Советинин президиумунун юридикалык бөлүмүнүн орун басары Чолпонбаевда. Бул редакциялык группанын милдети келип түшкөн каттардын баарын бирин да калтырбай каттап, мына ошол каттардын баарын окуп чыгып, анализдеп, ар бир статья кандай сунуштар, кандай пикирлер элден, эмгек коллективдеринен, депутаттардан келип жаткандын баарын каттап туруп, алардын баарын бир тартипке салып, бир формага келтирип, андан кийин жумушчу группасынын заседаниясында билдирүү жасап туруу милдеттендирилген болот. Кыргыз ССР Жогорку Советинин президиумунун долбоорго карата түзүлгөн атайын жумушчу комиссиясы Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоорун иштеп чыгуу боюнча кезектеги жыйынын ачты. Долбоорду иштеп чыгууга көрүнүктүү тилчилер, окумуштуулар, жазуучулар, тарыхчылар, юристтер, партиялык, советтик,
профсоюздук комсомолдук кызматкерлер, жумушчу жана дыйкандар кеңири тартылган. Комиссиянын жетекчиси, Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаты, Кыргыз ССРнин мамлекеттик басма комитетинин төрагасы Рыспаев. Эл журттан келип түшкөн сунуштарды, ой-пикирлерди жалпылоо боюнча комиссия өтө жогорку жоопкерчиликтеги иш жүргүзүүнүн үстүндө. Иш өтө кызуу талкууга алынып, талаштан тартышууга чейин барып, аягында комиссиянын мүчөлөрү ыңгайлуу бир пикирге келишти. Ушундай талкуулоонун жыйынтыктарын комиссиянын мүчөлөрү ошо күнү эле басма сөз, радио жана телевидение аркылуу билдирип турушту. Талкуу өтүп жаткан күндөрдө Кыргыз телевидениясы өзүнүн көгүл экран аркылуу дыйкандар, жумушчулар, жазуучулар, жетекчилер, айтор ар кандай кесипте иштеген адамдар менен жолугушууларды уюштуруп, долбоордун талкуусу эч кимди кайдыгер калтырбагандыгын көрсөтүп жатты. Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоорун талкуулоо иши жергиликтүү советтерде да жүрдү. Ал эми районунун Орто Алаш айылдык советинде талкуу кызуу менен өтүп, сессиянын катышуучулары тарабынан колдоого алынды. Бул жерде да талкуу кызыктуу өтүп, натыйжада талкууга катышкандардын баары аягында долбоорду жалпы колдоп чыгышты. Закондун долбоорун Кыргызстанда жашаган элдин жалпы талкуулоосунан кийин Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин закондорду болжолдоо комиссиясы өз жыйынында карады. Бул заседанияга Жогорку Советтин президиумунун тил боюнча жумушчу комиссиясынын мүчөлөрү да катышты. В целом, на мой взгляд, после учета всех тех предложений, замечаний, которые были высказаны нами, и главное, с учетом всех предложений, замечаний, поступивших от трудящихся коллективов, организаций, предприятий, заводов и фабрик всей республики, рабочая комиссия при Президиуме Верховного Совета самым внимательнейшим образом изучила все эти предложения, замечания. Внесли они также свои коррективы в проект закона и представили на рассмотрение сегодняшней комиссии. Поэтому есть необходимость сегодня внимательнейшим образом рассмотреть проект закона и в целом, и постатейно, затем принять соответствующие решения. Комиссия мүчөлөрү долбоорду акыркы ирет талкуулагандан кийин бардыгы бир пикирлерге келишип, долбоорду алдыдагы болор сессиянын кароосуна берүү үчүн Жогорку Советтин президиумуна тапшырышты. Сөз комиссиянын мүчөсү Булахинде.
Принятие закона о киргизском языке, считаю, что это необходимо. Вот наша рабочая комиссия обсуждала все статьи. В основном надо сказать, что и в рабочих коллективах высказываний против принятия закона как такового не было. 1989 жылдың 22 сентябрында Qırğız СССР Жоғарғы Советінің сессиясы açıldı. Сессияда Qırğız тілінің тағдыры шешіледі. Қорытынды сөз Қырғызстан Компартиясының Борборду комитетінің қатшысы, Qırğız СССР Жоғарғы Советінің закондарды шығаруны болжолдоо комиссиясының төрағасы депутат Шеримкуловқа берілді. Докладчы Qırğız тілінің өнігіш тарихы жана азыркы абалы жөнүндө кеңири сөз козгоп, Qırğız тілінің мамлекеттик укук алышы жөнүндө эл арасында кеңири талкуу болуп жаткандыгын жана алардын ой пикирлери кандай экендигин терең талдоого алып айтып өттү. Закондун жетиштүү иштеши жана аракеттениш үчүн бир кыйла каражат зарыл экендиги түшүнүктүү, ал жөнүндө айтылган болчу жолдоштор. Бирок алар бардык көз караштардан алганда да коомдун рухий өнүгүшүнө салым кошуу менен өзүн өзү актайт. Qırğız СССР'нин мамлекеттик тили жөнүндөгү законду кабыл алуу бул зор саясий мааниси бар окуя. Элдин улуттук аң сезимин активдештирген, кайра куруунун бышып жеткен зарылчылыгы. Ошол эле учурда бизге интернационализм тууралуу, элдердин достугун жана биримдигин бекемдөө жөнүндө бир мүнөткө да унутпообуз керек. Законду аракетке киргизүү менен эл депутаттарынын советтерине, партиялык органдарга, министрлер советине, профсоюзга, комсомолго, элге билим берүү органдарына, бардык министерстволор менен ведомстволорго, ишканалар менен Жолдош Шеримкулов сөзүнүн жыйынтыгында мамлекеттик тилибизди колдонуу, маданиятыбыздын өсүшүнө, элдер ортосундагы достукту мурдагыдан да бекем чыңдоого көмөк көрсөтөрүн баяндады. Сессияда чыгып сүйлөгөн ар улуттун өкүлдөрү өз сөздөрүндө эне сүтү менен жаралган Кыргыз элинин тили мамлекеттик тил болуп өз учурунда туура кабыл алынып жаткандыгын белгилешти. Депутат Бухтатов өзүнүн сөзүндө мындай деди. Ознакомилась с проектом закона о государственном языке, так как принимала участие в работе комиссии законодательных предположений по обсуждению статей в изменении Конституции Киргизской ССР, по выборам Верховные и местные советы и законе о языке. Сегодня мы собрались на высшем форуме нашей республики утвердить закон и признать государственным языком киргизский язык. С этой трибуны я выражаю волю своих избирателей. Мы за государственный киргизский язык и за русский язык межнационального общения. Сессияда мамлекеттик тил жөнүндө айрым статьяларга ар кандай кайчы пикирлерди айткандардын бири республиканын прокурору Иванцов болду. Язык является категорией в такой же степени культурно-этнической, в какой и экономической. Иначе говоря, в процессе применения закона, в случае его утверждения в предложенной редакции статьи 8, народное хозяйство неизбежно потеряет некоторое количество специалистов, продавцов, водителей такси, работников милиции, прокуроров, я и себя не забываю, и тому подобное. Часть из них, возможно, вообще уедет из республики. По сообщениям печати, в соседнем Таджикистане отток населения уже начался, а другая часть будет вынуждена сменить профиль работы. Бул сессияда Кыргызстан Компартиясынын Борборду комитетинин биринчи катчысы депутат Жолдош Масалиев сүйлөдү. Думается, все основания есть у нас, с учетом обсуждений, предложений товарищей, всех коллективов республики, принять сегодня закон. Другое дело. Другое дело, товарищи, есть предложения, их надо самым тщательным образом рассмотреть, обменяться мнениями, сделать так, чтобы ущемление не получил ни один народ, чтобы общее дело выиграло. От того, что мы перенесем, от того, что отложим, от этого ничего не прибавится. И русский язык не выиграет, киргизский язык не выиграет, другие языки не выиграют. Лучше быстрее принять, активно браться за реализацию этого закона. Вот в связи с этим Геннадий Иванович Иванцов некоторые предложения внес.
думается, они заслуживают внимания. Надо посмотреть некоторые предложения. Тут отвергать начисто, я думаю, неправильно будет. Он с точки зрения законности говорит. Я думаю, что это надо посмотреть. Но другое дело, товарищ Иванцов говорит, что этот закон увольняет людей, создает трудности, там, прием на работу. Я думаю, это необоснованное заявление. В законах, статьях этого нету. Я думаю, товарищи, Центральный комитет Компартии Киргизии, Президиум Верховного Совета, правительство республики, весь актив этого не допустит, чтобы ущемление было. Тем более, чтобы русский народ пострадал от этого. Мы все сделаем, чтобы каждый русский товарищ работал спокойно, уверенно и изучал и свой язык. Если он считает киргизов своим близким братом, товарищем, значит, наверное, он найдет возможность будет изучать этот язык. От этого только выиграет дело. Я думаю, что тут тоже надо подумать. Я хочу, товарищи, со всей ответственностью от имени Бюро ЦК сказать. Никто никого принуждать изучать язык не будет. Ни Президиум Верховного Совета, ни наши законы, ни наши никакие решения. Это было бы со всех точек зрения неправильно. Язык – это дело добровольное. Я думаю, всякий грамотный, всякий всесторонне развитый человек, дальновидный человек будет стремиться изучать, овладевать несколькими языками. Но если найдется кто-то не хочет, я думаю, принуждать мы не будем, товарищи. Киргизский народ, наш актив должны все сделать в этом плане, чтобы не было никаких у нас, товарищи, разговоров. Иначе, какое тут будет взаимное понимание, уважение, интернационализм, преданность, значит, наша дружба, это все на словах будет. Вот когда касается изучения одного языка, скажем, мы интернационалисты. Когда касается изучения другого языка, мы это не понимаем. Я думаю, это вообще в принципе неправильно. Акыр кайтайын дегеним. Кейбір депутаттар абдан туура айтып кетти. Бул оңой маселе эмес деди. Чыныгы өкмөт тарабынан, жогорку совет тарабынан, жергиликтүү советтер тарабынан бир топ иш жүргүзүш керек. Даярданышыбыз керек. Муну таштап атсак, эгер муну Масалиев, Ахматов, Жумагулов контролдойт деп жатып алсак, анда бул иш алга жылбайт. Закон чыгар менен эле алга кетпейт. Ошондуктан ар бир район, ар бир шаар, ар бир область, республика өзүнө эмне тиеши болгон иштерди башташ керек. Мына жерде отурган республиканын мекемелери күттүрбөй өздөрүнүн сунуштарын киргизиш керек. Бардык жумуштарды колго алып туруп, ар бир отурган депутаттар элдердин арасында туура ой пикирлерди жеткиришиңиздер керек, жардам кылышыңыздар керек. Ошондо биздин мына жаңы законубуз иш жүзүн ашат. Мындан кыргыз эли, орус эли, бардык элдер пайда көрөт. Рахмат. Ил боюнча талаш тартыштар аяктады. Закондун долбоорун тактап чыгыш үчүн депутаттардын ичинен атайын редакциялык комиссия түзүлүп, алар өз жыйынына кетишти. Бул учурда депутаттар Танаписте да өз ара талкууларын улантышты. Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоорун добушка коюунун алдында Жолдош Шеримкулов депутаттарга мындайча кайрылды. Кымбаттуу жолдоштор, бүгүнкү сессиянын катышуучулары. Мына бүгүн биз сиздер менен көп айлап, кыйналып, кысталып, жасап келген иштин үзүрүн бүгүн аягына чыгабыз. Азыр ушул закондук кабылдануунун алдында мен биринчиден биздин депутаттарга кайрылгым келет. Бул законду сиздердин алдыңыздарга тартуулоодо көптөгөн адамдар иштеди. Анын баары докладта айтылды эле, кайталоонун кереги жоктур. Ошон үчүн ошол элдин жасаган эмгегин миңдеген адамдардын талкууга катышкан ойлорун, пикирлерин эске алып, добуш берүүдө өзүңүздөрдүн акылыңыздар, оюңуздар кандай айтса, ошондой добуш берсеңиздер деп суранар элек. Бул кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү муктаждыгы, бул кыргыз элинин мындан кийинки боло турган тагдыры. Уважаемые товарищи депутаты, за многотысячные истории своего существования
киргизский народ имел свои взлеты и падения, неоднократно возрождался из пепла, как птица Феникс. Поворотным пунктом светлой жизни для него явился Великий Октябрь. И вот сегодня, в условиях перестройки, судьба народа находится еще раз на этапе крутого перелома. Принятие закона о придании статуса государственного киргизскому языку явится новым ренессансом в дальнейшем развитии киргизского народа. Будем же благородны, уважаемые товарищи депутаты, чтобы способствовать новому возрождению духовной культуры, истории, традиций этого дружелюбного, трудолюбивого народа, которому присущ глубокий интернационализм и патриотизм. Я прошу это учесть при голосовании. Спасибо. Кыргыз ССР'нин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоору добушка коюлду. Депутаттар аны бир добуштан кабыл алышты. Элибиздин көптөн күткөн тилеги ишке ашты. Кыргыз тилине Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын мамлекеттик тилинин укугу закон жүзүндө бекитилди.